Здравствуйте, ребята! Продолжим урок русского языка. Приготовили учебники, тетради и ручки. Саламатсыңарбы, балдар? Орыс тілі сабағын улантабыз. Китеп, дептер, ручкаларыңарды даярдагыла. Вторая четверть. Урок 41 на странице 62, 63 и 64. Экинчи чейрек. Китебиңердин 62, 63, 64 бетиндеги 41 сабакты карагыла. Тема урока «Если хочешь быть здоров». Ребята, сегодня на этом уроке ознакомитесь с частями слова. Вернее, так называемая часть слова – приставка. Сабақтың темасы «Ден соолукта болгуң келсе». Балдар, бүгүнкү сабакта силер сөздүн айрым бир курамы, тагыраак айтканда, сөздүн приставка деген бөлүгү жөнүндө маалымат аласыңар. Ребята, если хотите быть здоровыми, мойте руки перед едой. Зубы чистите утром и вечером. Питайтесь правильно и вовремя. Делайте зарядку каждый день. Больше гуляйте на свежем воздухе. Следите за осанкой. Одевайтесь по погоде. Вредно долго сидеть за компьютером. Заболели? Обращайтесь к врачу. Соблюдайте режим дня. Балдар, дайыма ден соолукта болгуңар келсе, тамактан мурда колду жуугула. Эрте менен жана кечинде тишти тазалагыла. Өз учурунда жана пайдалуу тамактангыла. Күн сайын көнүгүү жасагыла. Таза абада көбүрөөк сейилдегиле. Тулку бойду туура кармагыла. Аба ырайына карап кийингиле. Компьютерде көпкө олтурбагыла. Ооруп калсаңар, дарыгерге кайрылгыла. Күнүмдүк режимди сактагыла. Ребята, обратите внимание на паровозик. Паровозик с несколькими вагончиками, прицепленные друг с другом и вместе едут. Если вагончики разделяются, то паровозик не может ехать. Как и паровозик, слова в русском языке состоит из нескольких частей. Это приставка, корень, суффикс и окончание. Самая главная часть в слове – корень. Корень есть в каждом слове. Часть, стоящая перед корнем – это приставка, а часть слова, стоящая после корня – это суффиксы, а последняя часть слова – это окончание. Сегодня мы с вами поговорим о приставке. Балдар, сүрөттөн көрүп турганыңардай, паровоз бир канча вагондору менен бирге чиркелишип жүрөт. Эгер аларды бири-биринен ажыратып койсо, жүрбөйт. Паровоз сыяктуу эле орус тилинде сөздөр бир канча бөлүктөн турат. Алар приставка, корень, суффикс жана окончание. Корень бул кыргыз тилинде уңгу. Ар бир сөздүн уңгусу болот. Уңгунун алдынан келген бөлүк приставка, ал эми уңгунан кийинки бөлүк суффикс. Суффикстен кийинки акыркы бөлүк окончание. Кыргызча айтканда аяккы мүчө деп
аталат. Бүгін біз сілер менен приставка бойынша маалымат алабыз. Ребята, давайте прочитаем диалог между Буратином и Мальвиной. Буратино, что у тебя болит? У меня болит зуб. Врач вылечит твой зуб? Ребята, видимо, Буратино вовремя не чистил зубы. Вот и заболели его зубы. Теперь ему придется идти к врачу. Балдар, Буратино менен Мальвинаның ортасындағы диалогты оқуйбыз. Буратино, сені немнен ауырып жатат? Менің тишім ауырып жатат. Тишіңді дарыгер дарылайды. Балдар, менімше Буратино тиштерін өз учурунда тазалаган эмес қой, Мына, тиши ауырып қалды. Эми ал дарыгерге бару керек. Буратино шел к стоматологу. Буратино тиш дарыгерине бара жатат. Буратино пришел к стоматологу. Буратино тиш дарыгерине келди. Буратино зашел к стоматологу. Буратино тиш дарыгерине кирди. Врач вылечил зуб Буратино, и он вышел из стоматолога. Дарыгер Буратиноның тишин дарылады. Ал дарыгерден чыкты. Буратино ушел домой. Буратино үйүнө кетти. Что такое приставка? Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Приставка пишутся слитно со словом. Приставка деген эмне? Приставка бул уңгунун алдындагы сөздүн курамы. Сөз менен бирге жазылып, жаңы сөздү пайда кылуу кызматын аткарат. Балдар, мисалды карагыла. Шол кыргыз тилине которгондо басуу. Бул сөздүн алдына биз при, за, в, у деген приставкаларды кошуп айтабыз. Пришел, зашел, вышел, ушел. Эмнени байкадыңар, балдар? Жаңы сөздөр пайда болду. Шол деген уңгунун алдына аркандай приставка ууланып, жаңы маанидеги сөздөр пайда болду. Мисалы, пришел – келди, зашел – кирди, вышел – чыкты, ушел – кетти. Что такое состав слова? Состав слова – это ряд цепленных вместе частичек, из которых состоит слово приставка, корень, суффикс и окончание. Самое главное в составе слова – это корень. Ребята, впредь мы с вами до окончания школы будем подробно изучать состав слова. Сегодня мы с вами ознакомились с частью слова приставка. Еще раз повторяю, ребята, приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Приставка пишутся слитно со словом. Сөздүн курамы деген эмне? Бул приставка, корень, суффикс жана окончание деген бөлүктөр бир катарга тизилип, бир бүтүн сөздү түзгөн бөлүк. Балдар, мындан ары силер
мектепти аяктаганга чейин сөздүн курамы боюнча кеңири билим аласыңар. Бүгүн силер сөздүн приставка деген бөлүгүн үйрөндүңөр. Приставка деген эмне? Дагын бир ирет кыргыз тилинде эскертип кетемин. Демек, приставка бул уңгунун алдындагы сөздүн курамы. Сөз менен бирге жазылып, жаңы сөздү пайда кылуу кызматын аткарат. Демек, балдар, силер сүрөттө көрүп тургандай, паровоз вагондору менен бирге чиркелишкен сыяктуу сөздөр дагы бир канча бөлүктөрдөн чиркелишип, бир бүтүн сөздү түзөт. Мисалды карагыла, балдар. Сходила. Кыргыз тилине которгондо барды. С бул сөздүн приставкасы. Ход бул сөздүн уңгусу. Орус тилинде корень. И жана л бул суффикс. Ал эми а бул сөздүн окончанияси. Сөздүн үстүндө турган белгилер. Булар силерге азырынча табышмак, балдар. Ушул силер көрүп турган белгилер, чиркелишкен поездеги корень, суффикс, окончаниялар жөнүндө мындан бул жака кеңири маалымат аласыңар. Ребята, вы немного устали, да? Давайте, отдыхая, переведем следующие слова на русский язык. Балдар, бир аз чарчаган болсоңор, эс алганча төмөнкү кыргыз тилиндеги сөздөрдү орус тилине которобуз. Денисов, здоров, здорова. Балдар, эсиңерге сактап калгыла. Здоров деп эркек адамдарга карата айтылат. Ал эми здорова деп аял адамдарга карата айтылат. Ооруп калуу, заболеть. Дарыгер, врач. Оорукчан, больной, больная. Больной бул эркек адамдарга карата айтылат. Ал эми больная аял адамдарга карата айтылат. Дарылоо, лечить. Молодцы, ребята. Запомните эти слова и выучите наизусть. Ребята, самый интересный момент урока. Придумаем по рисунке рассказ. Задание 5 на странице 64. Балдар, сабактын эң кызыктуу учуруна келдик. Сүрөттөрдү карап, аңгеме түзөбүз. Китебиңердин 64 бетиндеги 5-чи тапшырма. Кого вы видите, ребята, на картинке? Да, правильно, девочку. Что она делает? Молодцы. Да, она съест конфеты. Давайте придумаем предложение. Девочка съела много конфет. Вторая картинка. Что с ней случилось? Да, правильно. У нее заболели зубы. А потом что случилось, ребята? Да, она сходила с мамой к зубному врачу. И в последней картинке. Какое настроение у девочки? Хорошее. Да, молодцы. Врач вылечил ее зубы. Азаматсыңар, балдар, сүрөттөргө карап, кичинекей сонун аңгеме түздүк. Кыз таттууну көп жеди, анын тиштери ооруп калды. Ал апасы менен тиш дарыгерине барды. Дарыгер анын тиштерин дарылады.
Ребята, мы с вами составили 4 предложения. Перепишите эти предложения в тетради. Пишите красиво и аккуратно. Балдар, сүрөттөргө карата түзүлгөн 4 сүйлөмдү, орус тилинде гана түзүлгөн 4 сүйлөмдү дептериңерге таза, сулуу көчүрүп жазгыла. Съел, съела. Жеди. Балдар, съел бул эркек адамдарга карата айтылса, съела бул аял адамдарга карата айтылат. Заболел, заболела, ооруп калды. Сходила, сходил, барды. Вылечил, вылечила, дарылады, айыктырды. Эгер дарыгер эркек адам болсо, вылечил деп айтабыз. Ал эми дарыгер аял адам болсо, вылечила деп айтабыз. Сходила бул аял адамдарга карата айтылса, сходил бул эркек адамдарга карата айтылат. Сөздүн алдында кызыл түс менен белгиленген тамгалар бул сөздүн приставкасы, балдар. Домашнее задание. 4 упражнение. Вставьте вместе точек пропущенные слова и запишите предложение. Үйгө тапшырма 4-чү көнүгүү. Чекиттердин ордуна калып кеткен сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Прочитаем текст на 63 странице и перескажем. 63 беттеги текстти окуйбуз жана айтып беребиз. На этом я заканчиваю урок. Ребята, будьте активными в WhatsApp-уроках. Спасибо всем за внимание. До свидания. Сабак соңуна чыкты. Балдар, WhatsApp сабактарга активдүү катышкыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.